Курсакка массаж, башкача айтканда висцералдык массаж. Бул урматтуу мекендештер, мына улуу муундар биз абдан жакшы билебиз да. Илгери биз ооруп калганыбызда бизде айылда бир бөйрөне эле болчу эле. Барчу элек ушу биздин курсагыбызды кармалап, анан белибизди үзүп, анан денебизге тапылдатып, катуу ургулап, дагыларды ургулап койсо эле жакшынакай болуп кетип калчу элек да. Бул ушул азыркы Александр Тимофеевич Огулов деген профессор висцералдык массаждын атасы деп аталат да. Бул Россиядагы профессор киши. Ошол илгерки эле биздин энелерибиздин, аталарыбыздын колдонгон методун жаңылап, тереңирээк кылып, кайсы органдар ооруп калганда кантип курсактарды басыш керек, ошо жаңылап, тереңирээк түрүн изилдеп чыкты да. Эми висцералдык массаж бул рак менен ооругандарга, эми албетте анын деле 3-4 стадиясында, жана кан менен кан оорусунда, беременныйларда, кош бойлууларда, температура болуп атканда жана башка учурларда колдонулбайт. Бирок көбүнчө ошол бардык ооруларда колдонулат. Себеби кыргыздар абдан жакшы айтып кеткен, ичиң таза болсун деген. Демек ошол ичибизди таза кылсак, башка жактарыбыз, башка органдарыбыз айыгат экен да. Ошон үчүн курсакка массаж бул эң сонун дарылоону. Сүлүк менен кошо, сүлүктүн эле уровенде турган эң жакшы дарылоонун бири экен. Биз мында эмне кылабыз? Биз мында жыйырылып калган органдарды жазабыз. Эң негизгисин түшүнүп алгыла, жыйырылып калган өттү, жыйырылып калган уйку безди, жыйырылып калган ашказандарды, жыйырылып калган ичегилерди, бөйрөктөрдү. Биз ошол органдар жыйырылып, органдардын артында турган кан тамырларды кысып калат. Демек биз ошол органдарды жазуу менен, органдардын артында турган чоң аортаны кой беребиз. Аортанын жанында турган веналарды кой беребиз. Анын жанында турган чоң лимфа бездерин кой беребиз. Анын жанында турган нерв системасын кой берүү менен ошол жыйылып калган мезгилинде ошолду жазуу менен, органдарды жазуу менен биз организмге чоң жардам беребиз. Мисалы, ашказаныңыз түйүлүп калдыбы, сөзсүз түрдө висцералдык массаж жасаңыз, ал өтүп кетет. Аппендиксиңиз мисалы кичине шамалдап калдыбы, аны өткөрбөгөн мезгилде, бир шамалдап калган болсо, висцералдык массаж жасаңыз, ал кой берет. Ичегилериңиз кой берет, бөйрөк түйүлүп калдыбы, белиңиз кармалып калдыбы, бутуңуз ооруп атабы, деги эле бардык оорунун баары ошол ичиңиз таза болсо гана ошол оорулардан арылат экенбиз. Демек, биз курсакка висцералдык массаж жасоону эч унутпашыбыз керек экен. Урматтуу мекендештер, күнүгө эртең менен кечинде висцералдык массаж Александр Тимофеевич Огуловду ачыңыз. Кыргызчасында мен бир аз түшүндүрүп бергем, Бапаева деп ютубтан аны ачыңыз, дагы өзүңүз күнүгө курсакка массажды жасай бериңиз.